Президенттин Талас облусундагы ыйгарым уктуу өкүлү Эрмат Жумаев аймакта жүрүп жаткан курулуш, реконструкция жана көрүктөндүрүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, ал облуска кире бериштеги арканын реконструкциясы, жашылдандыруу жана көрүктөндүрүү иштерин жеринен көрүп, тиешелүү кызматтарга бир катар тапшырмаларды берди. Мындан тышкары Эрмат Жумаев Талас районунун Шумкар Уя айыл аймагында курулуп жаткан муниципалдык туристтик аймактагы иштердин жүрүшүн текшерди. Ошондой эле ал Манасордо улуттук комплексинде жүргүзүлүп жаткан курулуш жана реконструкция иштеринин сапатына көңүл буруп, жеринде жооптуу мекемелердин жетекчилери менен биргеликте айрым маселелерди талкуулады. Иш сапарынын алкагында куруучулар менен жыйын өткөргөн облус башчысы бардык иштерди сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүтүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Анын айтымында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын өткөрүү Талас облусуна чоң жоопкерчилик жүктөйт. Бул мааракеге карата аймакта ири инфраструктуралык, социалдык, маданий жана туристтик объектилер курулуп, мамлекет тарабынан колдоого алынууда. Эрмат Жумаев курулуш иштерине тартылган жарандарды жоопкерчиликтүү иштөөгө чакырып, бардык объектилердин сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырды.